ушул убакка чейин изденип жүргөнмүн. Эми мындай ар бир нерсенин өз убагы болот эмеспи? Ошого мындай эч бирде болсо бирде болот деген үмүт менен жүргөнмүн да. Жолун таппайчы, эмне менен башташымды билбейчи. Наристелер үчүн сеп, иштөөнүн колунан чыккан бул буюмдарды көргөн көз суктанбай кое албайт. Ар кандай түстөгү кездеменин түрүнөн курак курап, шырып тигүү ыкмасы менен жаңылык киргизип, бөбөктөр үчүн тигилген буюмдар жуусаң сынынан жазбаган сапаты менен өзгөчө. Көргөндө эле мен изилдеп баштаганмын. Кыргызстанда барбы жокпу бул депчи, Кыргызстанга жетти, жете элекпи деп. Анан аябай көп изилдедим. Карасам Кыргызстанда вообще жок. Сразу мен лекаласын ойлоп таап баштадым. Таап баштагандан кийин уже чыгаргандан кийин анан элге жаңылык болду го деп ойлойм. Жеңем экөөбүз тигебиз. Мен көбүнчө бычып берем жеңеме. Неме кылам? Жеңем постоянно тигип машинада отурат. Көбүнчө буларды бычкан аябай оор. Сыртка деле чыкканга убакыт болбойт. Айланып антемите. Малика чеберчиликти бала кезинен аздектеп, кийин Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин алдындагы кесиптик лицейинин тигүүчү адистигин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Мындан улам устатым Элмира Мусаевага эмгек жааматыма ыраазычылык билдирүүгө милдеттүүмүн деп билет. Өзү 31 жашта, бир баланын энеси. Наристелер үчүн сеп деген аталышта бир айдан бери бөбөктөргө арнап 10 даанадан турган керектүү буюмдар топтомун тигип, кардарларын сүйүнтүүдө. Ал жакта апам дагы аябай сүйүндү, аябай бир өзгөчө нерсе, bunday нерсени каяктан неме кылдың деп апам да аябай сүйүндү. Бул жакка келгенден кийин бул жакта жеңеме айттым, жардам бересизби десем, жеңем башка жакта иштейт болчу, жардам берем деп сразу ишин таштап бул жакка келди. Бул жакка келгенден анан ошо мен бир тууган байкем дагы мондой ткань керек десем, тканьдарын алып келип берип атты. Ошо салымдар аябай чоң. Айтымында Ош облусунун Ноокат районунун Белөрүк айылынан шаарга эжесинин үйүнө келип, кыялындагы жумушун ишке ашырууда. Жыйынтыгы жаман эмес, кардарлары көбөйүп, жакшы сын пикирлер айтылып, өз жемишин берүүдө. Эми чеберчиликтин бул эскиргис түрүн улантып, кызыккандарды үйрөтүү менен мындан ары өнүктүрүү зарылдыгы башкы планында турат. Айыл жергесинде баштаган элем өз негизи, анан айылдан бул жакка келдим. Айылда анча болбоду да, сурашкандар болбоду. Анан Бишкекке келип, ошентип бул жери өзүм бир тууган эжемдин үйү. Бул жака келип анан машиналар менен көтөрүп келип бул жака анан ушул тканьдарды алып түрлүү анан дагы тигип баштадым да. Ар ким өз өнөрү менен сыймыктанат. Элибиздин эзелтен келе жаткан чеберчилигин учурдун талабына ылайыктап жандантып, өркүндөтүү менен Малика иштүүлөрүбүздүн катарын толуктоодо. Колдо тигилген буюмдар табигый кездемеден жасалгандыктан жумшак, анан калса экологиялык жактан таза, көп убакыт колдонууга дагы ылайыктуу келип, бышыктыгы менен баасы артууда. Ар бири куралып жасалат, курак сыяктуу. Аябай кыйын бунун тигиши. Ичинде жылуулук болгон, анан бул калың, жана диванга жаап койсо болот буну. Анан жуулганда бул эчтеке болбойт. Бул ичинде жылуулук баягындай жалпайып калбайт. Могу ткань дагы өзүнчө бир таза тканьдан, турецкий тканьдан өңү өчүп кетпейт, бири-бирине баягындай жугуп калбайт. Аябай жакшы, сапаты аябай жогору. Кундуз Бегарстанова, Ринат Эрмеков, Кутмандан программасы.